ошондо ушундай катуу кыйналганмын мен даже өзүм ойлодум да, мен скорее всего азыр может быть өлүп да калышым мүмкүн экен деген эме мага да ой келди да. Ошо демигип кыйналганманчы. Мен ал учурда ошо өзүмдү ойлогон жокмун да, мен ал учурда семьяны ойлойт экенсиң да, эми балдар кандай болот деп. Эң биринчи ошо оорунун белгилерин мен өзүмдө жумуш учурунда байкай баштадым. Ошо башында баягы чарчагандыкпы деп, анткени баягы күн түнү ошо иштеп ушул бир нече айга чейин ушундай бир баягы күчөтүлгөн тартипте иштеп жүрдүк. Ашыкча чарчоо сезими пайда болду. Дене ооруксунуп баштагандан кийин эле ошо ой кетти, коронавирус жугуп калды деп. Анан мен изоляторго барып эле ошол жерде болуп анализ тапшырдым. Андан анализим чыкканча ошол жерде болдум. Демигүү сезим пайда болду. Аба жетпейт. Дене табым көтөрүлө баштады. 38ден ашып атты. Анан ал жерден өлчөп көрсөм, ошо кычкылтектин көрсөткүчү кандагы ылдый түшүп кетип атыптыр. Ошо форточканы ачып коюп, анан ошону менен кичине баягы дем алууну жеңилдетип, демигүү сезими экинчи, үчүнчү күн дегенде негизи азайып калды. Анан мен ошо анализдерим чыгып келди. Анализ чыккандан кийин госпиталга которулдум. Мен ошол жерден анан байкадым, такыр эле даамды, анан жытты сезбей калыптырмын да. Тамакты жыттап көрөсүң, жыттасаң даамы жок. Андан кийин ошо антисептиктер болот да, ошо антисептикте спирттин жытын билем го деп мындай жыттап көрсөм, анда жытын билген жок. Мен ошо үйгө барып алып, менин үй бүлө мүчөлөрүм да ооруп калды. Мобильный группа кайра баягы 10 күндөн кийин повторно анализ алганда уже балдардан да чыгып калды да. Ар ким жоопкерчилигин сезсе, анан ошондо результат бере турган адамдар болот. Анан ошону пока элдер көбү сезбей атат.